Мен жогорку соттун төрагасынын орун басарына бул мыйзамга түздөн түз тиешеси бар сыяктуу эле, бирок статьяларда бул жерде каралбаган. Сиз айттыңызчы, Кыргызстанда качан токтолот ушул жылдап сот болбой жүргөндөрү? Силерде көзөмөл барбы? Кайсы бир иш, кайсы бир мөөнөттө бүтүш керек деген? Процессуалдык мыйзамдарда мөөнөттөр көрсөтүлгөн. Анан кийин андан сырткары бизде атайын жетекчилик бар. Бул практикалык жана методикалык жардам көрсөтүү. Ошонун алкагында ошол иштердин процессуалдык мөөнөтүн сактоосу жагынан каралат. Билесиздерби, бир эле шылтоо болот экен. Жактоочу келбей калды, эксперт бүтпөй калды, тигинтип калды, үнтүп калды. Кайра жылдырдык. Жылдап ушундай болуп келет. Качан бүтөт ушул нерсе? Ал маселе боюнча иштеп атабыз. Качан бүтөт? Качан иштеп атасыңар? Кантип бүтүрөсүңөр? Буюрса жыйынтык болот. Канча мезгил керек ошого убакыт? Себеп Бишкекке сотко чакырып коет, Нарындан келет, Оштон келет, Көлдөн келет, бардык жактан келет. Тажатып бүттү, бир 20-30 жолу кайра кайтарат. Деген арыздар өтө көп бизде. Алардын чыгашасын ким төлөйт? Судья керек болсо баш ооруп калса дагы жылдырып коет экен. Кече куда тосуп калса дагы жылдырып коет экен. Мындай бир силерге жоопкерчилик деген түшүнүк барбы? Биз элдин алдында жооптуубуз. Алардын тагдыры менен ойноп атабыз. Алар бүт жумушун таштап коюп келип атат. Келбей койсо кыйын болосуңар, биз зордуктап алып келебиз деп. Качан токтотосуңар ушундай бир жоопкерсиздикти? Качан киргизесиңер ушундай жоопкерчиликти сотторго болгон? Ал боюнча аракеттер жасалып атат. Жыйынтыгы жок да, көрбөй атабыз да. Качан болот? Айтсаңыз, ушу жылдын аягына чейин киргизесиңерби? Соттордун жоопкерчилигин сөзсүз түрдө караш керек. Бир мөөнөт, тартип болуш керек да. 3 айда бүтүрөсүңерби? 5 айда бүтүрөсүңерби? Жылдап сүйрөп жүрө бересиңер билип алып. Мыйзам чегинде баардыгы каралып атат. Жок, андай эмес. Бул жерде негизи ар бир иште эки тарап болот. Ошол эки тарап тең өзүнүн укуктарын да милдеттерин так сакташ керек да, өзүнүн баягы укуктары менен кыянаттык менен пайдаланбаш керек. Керектүү учурда силер 3 саатта чечим чыгарып коюп атасыңар. Керексиз учурда силер жылдап созуп жүрөсүңөр. Сиз төраганын орун басары катарында кандай сунуш киргизесиз? Мен айтып атпаймынбы, азыр жакында эле ошол процессуалдык мөөнөттөрдүн сактоо боюнча атайын баягы региондорго жогорку соттун судьялары барып келишти. Ал боюнча тиешелүү маалымат алынды, сунуш беребиз, иш жүрүп атат. Аймактарды жөн коюңуз, мен Бишкекти айтып атам. Аймактар алар Кудай сактасын өздөрү билип атат, билеринче. Бишкектин өзүндө. Ошол текшерүү алкагында Бишкек шаарында иш аракеттер текшерилди да. Мен урматтуу төраганын орун басары сизден суранат элем. Баарыбыз жаранбыз. Кишинин башына ар кандай иштер түшөт. Адамча мамиле кылгыла. Биринчи кезекте пенде болгуңуздарчы айланайындар. Пенде болгула. Кече мына Чүй областтык театры керемет бир спектакль койду, Шайтандын соту деген. Бүтүндөй сотторду жыйнап барып ошол спектакльди көргүзгүлөчү айланайындар. Мүмкүн кичине бир жүрөгүндө сезими бар киши койгоно бар. Мына жогорку кеңештин алдында айтсаңыз, ошо процессуалдык өзгөртүүлөрдү, тийиштүү сунуштарды качан бересиз сиз? Жылдын аягына чейин бересиңерби ушуну? Соттордун жоопкерчилиги боюнча. Процессуалдык мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу азыр атайын президенттин указы менен жумушчу топ түзүлгөн. Ал топтун иш аракеттери 1-июлга чейин узартылган. Буюрса ошол жумушчу топтун алкагында иштер жүрүп атат. Жооп канаттандырарлык эмес эми, арга жок. Арга жок болуп калды. Макул.